Бүгүнкү күндө аял затынын корголгондугу же жалгоолугу айтор колуна баласын алып кайыр сураган аялдардын саны күндөп өсүүдө. Ал эми көпчүлүк калк болсо колундагы баласына боору ооругандыктан жардам беришет. Мына ушундан улам бала кайырчылыктын каражатыбы деген суроо пайда болот. Дал ушул суроонун тегерегинде бүгүнкү көрсөтүүбүздө сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? Бала кайырчылыктын каражатыбы деген теманын негизинде биз бүгүнкү студиябызга бир нече конокторду чакырганбыз. Адаттагындай шекесинен чакырып, маекти баштайлы ал үчүн студиябызга психолог Назира Тилек кызын, ошондой эле Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин башкы адиси Мира Эсеновнан, ошондой эле Бишкек шаардык мэриясынын 1-май административдик районунун социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын үй бүлөгө жана жаш өспүрүмдөргө көмөк көрсөтүү бөлүмүнүн алып баруучулук кызматкери Гүлбара Сулаймановнаны студиябызга чакыралы. Бүгүнкү биздин талкуу кылып жаткан тема бул колуна баласын алып кайырчы кылып жаткан аялдар жөнүндө болуп жатпайбы? Анан сиздин өзүңүздүн биринчи ой пикириңизди билейинчи. Ошол өзүңүз байкап атасызбы ушул кайырчылардын көбөйүп бараткандыгын? Же сиз баягы мамлекеттик кызматкер болгон үчүн көп сизге көзүңүзгө урунбай элеби? Негизи мурда ушул кайырчы сурагандарга көп көңүл деле көп бурбай жүргөндөймүн да. Азыр болсо өзүмдүн кызматыма байланыштуу биз азыр мамлекеттик ыйгарым укуктуу балдардын укугун жана кызыкчылыгын колдогон орган болгондуктан менин ишиме байланыштуу ушу кайырчылар чындыгында эле көбөйүп бараткандыгын күбө болуп атабыз. Ушул кайырчыларга атайын кандай иш-чараларды уюштурасыздар? Кандай иштерди жүргүзөсүздөр? Балдарды ушундай оор кырдаалга жана турмуштун татаал кырдаалдарга туш болуп калган балдарды ошол кырдаалдан алып чыгып кетүү максатында иш алып барабыз да. Анан эми ошондо биз закондорго таянып, балдар кодексине таянабыз. Балдар кодексинин 59-беренесинде айтылгандай ар бир ата-эне баланын жашы жете элек баланын 18 жашка чыкканга чейин ошонун кызыкчылыгын, укугун толук бойдон колдоого милдеттүү жана укугу бар. Ошол кайыр сурап отурган энелер менен биринчи биз профилактикалык иш жүргүзөбүз. Ал баланы алып эле үйүнөн ажыратып, ата-энесинен ажыратып алып кетип калбастан биз биринчи профилактикалык иштерди жүргүзүп, ошол үйдүн баланын кандай шартта жашап атканын, эмне себептен ушул энелер ушул балдарды алып ошол көчөдөгү ден соолугуна зыян да. Ошол абалга эмне үчүн келип калгандыгын терең изилдөө жүргүзөбүз. Атайын көчөлөргө мындай текшерүүгө чыгасыздарбы? Чыгабыз. Рейд деген бар бизде, ошо рейдтерди уюштуруп турабыз. Ал боюнча жылдын башында ар бир ай сайын такай текшеребиз. Өзүңүздөр айткандай, негизи азыр абдан көбөйүп кеткендигине байланыштуу уламдан улам жумушту күчтөндүрүп да жатабыз. Эмне себептен ошого барып атканын муктаж, демек материалдык жактан муктаж болгон үчүн чыгып атат. Биринчи психологиялык, анткени жок, кээ бирлери бар, жакшы шартта жашагандар. Жакшы шартта жашап туруп кайыр сурагандар бар. Үйү бар. Ошондой дагы учурлар болгон. Биз ошондой кармап, анан кийин изилдөө биринчи башында алар аны ошол үйү бар экенин жашырып, биз аябай оор кырдаалда турам деп анан терең изилдегенден кийин үйү бар экенин. Демек ар бирин каттоого алгандан кийин иликтөө жүргүзөсүздөр, иликтөө жүргүзүп туруп, андан кийин анан ошого жарашуу иш алып барабыз. Эгерде чындап эле муктаж болуп калган болсо, балким бир 3-4 баласы бар, чынында муктаж болгон жаранды сиздер кезиктирип калдыңыздар. Ага кандай жардам бересиз? Сөзсүз түрдө бизде жаш балдар менен иштөө комиссиясы бар. Ошол комиссияга бүт материалдарды даярдап туруп алып чыгабыз. Ошол жерден бир районубуздун администрациясында орношулган өтөт комиссия. Ошол комиссия аркылуу токтом чыгарылып, токтомдун негизинде ошол үй бүлөгө жардам көрсөтүлөт. Материалдык жардам көрсөтүлөт. Балдар эгерде балдар бакчага орношулбаган болсо, ага дагы көмөк көрсөтүлөт. Мектепке орношулбаган бала болсо, ага да көмөк көрсөтүлөт. Жана эгерде баланын көбүнчө балдардын күбөлүктөрү жок, күбөлүк алганга дагы жардам берилет. Сизге суроо узаталы. Сиздер кандай иш алып барасыздар? Үй жайсыздар боюнча ошо минималдык стандарт иштелип чыккан, өкмөттүн токтому менен бекитилген 2013-жылы 640-токтому. Бул боюнча ошо жергиликтүү биздин аймактык социалдык өнүктүрүү башкармалыктары, ошондой эле жергиликтүү өзүнүн өзү башкармалыктар менен биргеликте, ошо жогоруда айтып кеткендей, биргеликте ошо участковый милициялар менен бирдикте ошо рейд жүргүзүп, ошону менен иш алып барышат.
Сиздерге дагы өздөрү келип, мен ушунчалык муктаж болуп атам деп кайрылгандар болобу же сөзсүз түрдө силер кыдырышыңар керек болуп калабы? Кайрылчылык кылып калдым деп кайрылгандар жок. Ошо материалдык жардам сурап же болбосо ошондой жөлөк пул сурап кайрылган, арыз түрүндө кайрылгандар бар. Канткенде адам ушул кайрылчылык жолго барышы мүмкүн өзгөчө аял зат үчүн. Менимче ойлойм бул өтө бир айла таппай калгандан барса керек деп ойлойм. Сиздин ой пикириңиз психолог катары? Мен сиз менен макулмун, анткени психология жактан айтып келгенде бул менин өзүм жеке оюм, бул деген социалдык оору деп айтсак болот. Анткени үй бүлөлүк турмуш шарттары деген ошончолук минимальный деңгээлде болбосо каяка чыгат адам. Сиз айтып кеткендей, кечке чыгат, кайыр сурайт. Кайыр сурап атат, бирок ошол аялдардын дагы жанына кошо баланы алып чыгып алышы бул жанындагы балдарынын психологиясын бузуп коюу коркунучу жокпу? Коркунуч бар, бирок деген азыркы учурда ошо ата-эне деген бала жөнүндө ойлобой калды. Такыр ойлогон ою да жок. Өзүнүн кара жанын багып. Ушул кайрылчылар туурасында биздин кабарчыдагы сюжет даярдаган, азыр ошого көңүл бөлөбүз. Андан соң алдыдагы конокторду чакырабыз. Көчө бойлой басса кайрылчылар дароо көзгө илинди. Алгач кызын колго кармаган бул аял менен бир аз баарлашып, бир нече суроо узаттык. Бул канча жашта балаңыз? 4 жашта. 4? Жолдошуңуз барбы? Барбы? Бул ооруп калбайбы? Балаңыз. Кызбы, балабы? Кыз. Жолдошуңуз бар, иштебейби? İşlemeydi avrup kasanlar. Касарбы? Ооруп калбайбы? Суукта. Карайсыз. Ооруп калса больницага алып барасыз. Сиз кайсы жерде жашайсыз азыр? Men hazır kvartirada turaman. Квартира кайсы жерде? Kvartira alışta ana avtobus bilan boraman. Сизге күнүнө канча акча табасыз эми бул жерде? 400-500. 400-500 жетеби ана? 4 балага? Ballar u yoqda avulda. Bu yoqda o'zim 2 oy yuraman. 2 ay? 2 oyda borib, акчасын төлөп келем. Кайсы жерге төлөйсүз? Ballarga qaraydiganga. Сиз менен эмесе балдарыңыз? Мамлекетке бир жолу барып көрдүңүзбү? Жардам керек деп. Bardım. Эмне дешти? Eşitmedim. Көп кагаз керек дейди, көп акча керек дейди. Ар бир аялдын алдына камераны көтөрүп бара алган жокпуз. Себеби көбү бизди көргөндө качып жөнөгөндүктөн жашыруун тартууга туура келди. Бул айым менен баарлашканыбызда электр энергиясына төлөөгө акча таппагандыктан кайыр сурап чыкканын айтты. Азыр атак светтен кыйналып элем мен мону айтам. Светтен кыйналып атасыз? Светтен ана квартплаттан кыйналып атам да. Кызыңыз бул жерде отуруп ооруп калса эмне кыласыз? Больницага алып барасыз? Анда мисалы Оорубайм мен муну бүгүн эле алып келдим. Бүгүн алып келдиңиз? Атак алып келбейм, өзүм эле келем. Таштап коем. Негизи ошол светке акча жетпей калды. Свет мен 3000 чыгыптыр да. Башка ишиңиз жок? Жок. Бир көзүңүздө Көзүм ошо эми болупту. жакшы. Жумушка кире десем көзүм көрбөйт экен, анан мынтет экен деп албай чыкпайбы. Албай жатат. Көзүм жашып катып. Сиз мамлекетке барып көрдүңүзбү бир жолу? Жок, эчтеке бар. Барбадыңыз жок? Жака балалар көп чыгат. Балалар Күнү 5-чү жума күнү. Бир сүйүнөр да жума күнү. Ошондо келет ошондо. келишет. Балдар. Какай чыккандары бар балдардын касыкка эме. 2-3 баласы кеткен бар. Кайыр сураган көпчүлүк аялдар мечиттердин айланасында отурушат. Бүгүн баласын колго алып катар тизилген аялдарды сөзгө тартып, баласынын жана өзүнүн акыбалы тууралуу сурамжылоо жүргүздүк. Эмне балдарыңыз менен чыгасызда же чын эле жардамга муктажсызбы? Misal үчүн азыр жолдошум жок. Жолдошуңуз жок? Жолдошум жок. 2 жыл болуп атат. Боюмда барында кеткен. Квартирада кыйналганда каяка барып иштейин десем, бул балдарым кичинекей. Иштей алышпайт. Тем более школго барбай атат. Эмнеге барбайт? 1-класста. 1-класста окуйт. 5 балам бар. 5 балаңыз бар экен. Анан айла жок. Мен деле иштегим келет, мен деле балдарым жакшы тарбия бергим келет. Айла жок. Үйгө бул жаш баларды таштап чыкканга эч кимиңиз жок, Ушул могузума ишинен чүй карайт. Сизге башка иш таап берсек, сиз ошол иште иштей бересизби? Башка иш таап берсек,
Бул канча күнүнө канча табасыз? Эми кээде 1000 сом болуп калат, кээде 800, 500 квартирага бербесем чип кеткиле дейт. Күнүгө чалат, жанды койбойчу, айлам кеткенде балдарым эрчте окуп көчөгө барат, жалдырап, ыйлап суктап. Айрымдары керек болсо туугандар дагы жардам бербейт. Ошон үчүн бул жерде отурабыз дешти. Башка туугандар жокпу? Эми туугандар бар, эми азыр эч кимге жардам берет, тууганына жардам бербей калган экен азыркы заманда. Алар өздөрү да квартирада турушат да. Өздөрүнүн да бала чакасы бар. Түшүнөбүз. Кайыр сураган аялдардын жана баласынын ден соолугу туурасында маалымат алыш үчүн студиябызга Республикалык клиникалык инфекциялык ооруканасынын амбулатордук диагностикалык жана кеңеш берүү бөлүмүнүн бөлүм башчысы Халида Кожоназаровнаны, ошондой эле дин жагынан да маалымат алыш үчүн дин өкүлү Улан Усуповду студиябызга чакырабыз. Ушул балдарды кармап туруу көчөдө алардын ден соолугуна тийгизген таасири туурасында бир аз маалымат бериңизчи, балким бир жугуштуу ооруларды жугузалуу коркунучтар барбы? Туура айтасыңар. Сөзсүз түрдө коркунуч туудурат көчөдө жүргөн балдар. Биринчиден суукту карабай, кыш мезгилинде ушу балдарын жетелеп алып, эшикте 20-30 градус суук болсо дагы көчөдө жүргөн ошо аялдарды көрөбүз да, балдары менен. Сөзсүз түрдө зыян таасири бар. Ысыкта, жайында ысыктын аптабында тоже балдарын алып көчөдө кайыр сурап жүргөндөрдү көрүп зээнин кейит. Андан тышкары дагы азыр биздин Бишкек шаарында өтө машинелердин саны көбөйүп, ошол машинелер ар кандай зыян заттарды чыгарат, газдарды. Ошол жолдун боюнда машинелерди аралап жүргөн жаш балдар менен жүргөн өтө кооптуу да. Анын газдын жытынан эмес, даже ошол коюп кеткен учурлар да болот да, ошентип ары бери чуркап жүрүп кайры сурап аткандардачы. Ошон зыян жагы аябай көп да. Андан тышкары эртеден кечке ачка жүргөндөрү болот. Ачка жүргөндөрдө бул балага аябай кооптуу. Бир жагынан ашказаны жабыркаса, экинчи жагынан ичегилерине суук өтөт, баштарына суук өтөт. Ар кандай жугуштуу ооруларга кабыл этет бул балдар. Деги эле ислам дининде ушул кайырчылык туурасында эмне маалыматтар берилген? Эгерде аял мындай муктаж болбосо, анын карай турган жолдошу жок боло турган болсо, баласы менен кайырчылык кылуу бул туурабы? Исламда, шариятта негизинен бул нерсе жээрилген, жактырылбаган жана шарият жол бербеген нерсе кайырчылык. Себеби мындай чыкканда толук кандуу өнүгүп аткан жосо ден соолугу чың бир коомдо кайырчылар болбош керек. Боло турган болсо мындай көзгө көрүнбөй турган даражада дээрлик аз болуш керек да. Анан бүгүнкү күндө эгерде бизде коомубузда кайырчылардын саны көбөйүп жаткан болсо, биздин коомубуздун ден соолугу бузулгандыгы. Кайырчылык жөнүндө айтканда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кайырчылык кылып отурган бир адамга мынтип отурганың сага жарашпайт. Үйүңдө эмнең бар, бардыгын алып келгин да базарга саткын дейт. Саткандан кийин ошого балтага сапта, анан шуну менен эми барып токойдон отун чогултуп келип туруп базарга сат дейт. Анан ошону менен жамбак дейт. Анан бир жумалардан кийин 10 күндөн кийин көрсө, баягы адам тыңып соодасынын жакшы болуп атканын айткан да. Мындайча айтканда бул нерсе менен кайырчыга жол көрсөтүү. Себеби сен жамансың, ушундай кылган болмок беле, сенин ден соолугуңа зыян деп отура бербеш керек да. Мындайча айтканда биз көп сүйлөйбүз, бирок көп иш аткарбайбыз да. Жок дегенде бир кайырчынын үй бүлөсүнө бүгүнкү күнгө чейин ким жардам берди? Мисалы, мен жеке өзүмө сурай турган болсом, жардам бердимби? Ал акыбалын сурадымбы, анын өмүр турмушуна кызыктымбы? Керек болсо эртең күнү үй бүлө катарда катыша турган даражада ошого жардам бере алдыкпы? Жок дегенде ар бир адам, жок дегенде бир кайырчынын жашоо турмушуна мындай багыт берип, жардам берип, анын туура эмес экендигин айтып, балким иш менен камсыз кылып, балким ошол ишке ала турган адам менен сүйлөшүп, ошого жүгүрүп, бир жагынан Кудайдан суранып, экинчи жагынан жүгүрө турган болсо, Кудай Таала да жол көрсөтүп көп нерсе чечилмек. Кайырчылык кыла тургандарга негизинен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде мунжу майып болуп калгандар гана
Андан кийин ушунчалык карып багар көрөрү жок. Алыс калган мындай айтканда абышка кемпир балким кайыр суроого мажбур болсо ислам дининде адал деп уруксат берилген. Андан сырткары башка бир хадисте келет. Муслимдин, Абу Давуддун Закат деген бөлүмдөрүндө карай турган болсок, кайырчы кайсыл бир адамдын же болсо коомдун өкүлү болуп, анан олчойгон бир карызга батып, ошол карызынан чыга албай, белчесинен карызга батып калган акыбалда болсо, мына ошол адамдын карызга мындай айтканда кайырчылык кылышы эгер мындай айтканда өтө оор бир акыбалда калды, башка бир чыга турган жолу жок, анан кайырчылыкка мажбур болсо, ошондо шарият уруксат берет. Өзүңүздөр дагы сюжетте көрдүңүздөр, баягы биздин мамлекеттик кызматкерлерге жардам сурап бардыңар, бизге көп кагаз керек экен деп атат да. Эмне болгон кагаз керек? Көбүнчө ушул көп проблеманын баары могул миграция болуп калат да. Могул туруктуу турган үйү жок, каттоодо жок Бишкекте. Анан квартирада жашагандыктан квартирага да төлөш керек. Анан күнүмдүк Ал мисалы ушул жерден сиздерге суроо затым келип атат да, анын жей турган наны жок болсо, балдарына муктаж болуп атса, анан сиздер бар кагаздарың бүтүрүп кел деп атсаңыздар, ал каяка барып бүтүрөт? Чындыгында эле бул барарга жери жок, өзү айласы таап сиздерге муктаж болбосо, сиздер кагаз бүтүрүп кел деп атсаңыздар, алар айлача кайырчылык кылат да. Өздөрү негизи кагаз бүтүрүш керек деп айткан, аны терең эгерде ошол кагазды барып чогултуп баштаганда өздөрү деле түшүнөт. Ал деле аябай деле татаал кагаздар. Эмне кагаздар мисалы? Мисалы ал адам деген ошол жерде жашайт деген кагаз керек. Жөнөкөй эле сөз менен айтканда. Бул боюнча эң негизгиси туруктуу же болбосо убактылуу каттоосу боюнча же болбосо ошо жарандыгын тастыктаган паспорту керектелет да, эң биринчи ошо кайрылган адамда. Анан көпчүлүгү жана кайрылган жокмун деп атпайбы, кайрылчылардын көпчүлүгү бизге деген кайрылышпайт жардам сурап. Биринчиден, экинчиден булар ошо коңшулаш мамлекеттен келген, ошо этникалык кыргыздар деп айтканга деле болбойт. Себеби дегенде этникалык кыргыздардын кайрылман аттуу күбөлүктөрү бар. Булар боюнча биздин ошо башкармалыктын адистери жогоруда биз көргөндөр жалаң гана кыргыздар, Анан кийин булар ошо коңшулаш ошо Өзбекстандан келген же болбосо жана биз эми паспортун алып караганда лөлү деп жазылат да. Лөлүлөр көбүнчө ушулар кайрычылык кылышат. Биз чынында лөлүлөрдү тарткан жокпуз эже. Лөлүлөрдү тарткан жокпуз. Биз кыргыз айымдарын издедик. Кечени лөлүлөрдү атайын тарткан жокпуз. Анткени аларга сапта болуп калган да бул нерсечи. Жаз келген эле. Анан кээ бирдеги багы ошо жеңил оокатка көнүп алганда жогоруда Улан мырза айтып кеткендей, ошол оңой оокат катары ошо балдарын колдонуп, ошо балдарын алып ошо кайыр сурагандар да бар да. Бул абдан жеңил оокат деп ойлойм. Аларды каттоого алдыңыздар, атайын рейдтерге чыгып, алардын бардыгын мындай документтер керек деп айттыңыздар. Атайын бир мындай багыт көрсөттүңүздөрбү? Рейдке чыкканда бул боюнча айтылат көбүнчө элечи. Анан жана өзүңөр деле ошо эмеден көрбөдүңөрбү? Мен азыр эле чыктым эле, же болбосо жөн көрөйүн дедим эле депчи. Мындай карап келгенде чын эле ошо мамлекеттин жөлөк пулун алып, же болбосо мамлекеттин пенсиясын алып, социалдык ошо жөлөк пулдарын алып эле ошо алып аткан жарандарыбыз да. Бул мындайча айтканда кошумча ошо каражат табыш үчүн багы өзүнүн кызыкчылыгы, мындайча айтканда жеңил оокатка көнгөндүгү деп айтып кетсем болот да. Айтып жүргөнбүз, күлүп жүргөнбүз, балким бир гана лөлүлөр тилемчи болот деп, бүгүнкү күндө карасак кыргыз келиндери кичинекей балдарын ээрчитип, мисалы биз ошол жума намазга барганда да ошо мечиттин тегерегинде анан мына көчөлөрдү айтып атабыз, көптөн бери көбөй болуп, анан бул процесс азайбай кайра көбөйүп баратат да. Эгер азайып бараткан болсо, маселенин чечилип атканында биз сүйүнмөкпүз. Кайырчылык, тилемчилик бир гана жараткан Кудайга Таалага, мындай айтканда адам баласы пенде колун жайып бир гана Кудайдан тилеш керек. Бирок тилеп эле отура берсе Кудай да бербейт. Себеби Кудай Таалага ден соолук берген, алты санын аман кылып берген. Жүгүрүш керек, издениш керек, сураш керек. Анан жол көрсөтө турган адамдар бар. Биз баягы агып жаткан сууну бууп салсаң ал жарып өтүп кетет. Болгону андай эмес, мындай кылсаң да жакшыраак болот деп жол көрсөтүп, анан аларга барып келип, баягы кел деп эле отура бербешиңиз керек. Бул жерде социалдык тармактарда тиги кагазды бу кагазды алып кел деп эле отурбай, аларга барып, өзүбүз тактап,
эже сиңди болуп, дайыма сурап, телефон чалып, психологиялык жардам берип, мындайча айтканда алар бүгүнкү күндө туңгуюкка кептелип калган болсо, ошол туңгуюктан чыгарыш үчүн колдон келишинче аракет жасашыбыз керек да. Сизге суроо атайынчы, ушул жерде мына мамлекетте айтып атпайбы, сиз сурамжылоо жүргүзүш керек, алар менен тыгыз байланышта болуш керек депчи. Анан билебиз, өзгөчө ушул кайрчылар эл көп жерде көбүрөөк болушат да. Мечиттин айланасында өзгөчө жума күндөрү, өзгөчө эле бир ал тургай мен буга чейинки баласы жок кайрчыларды иликтегенде 10 жылда олтургандар да бар экен. Анан ушул жерде сиз мечитке көп барасыз, диний өкүл катары. Ошол жерде мисалы Кыргыз Ислам университетинде дагы сабак бересиз дегендей, өзүңүз ушундай бир туура багытта аларга мындай кеп кеңешиңизди айтып, бул туура эмес, мындай кылгыла деп, же болбосо ошол азыркы өзүңүз айтып аткандай тыгыз байланышта кылып жардам көргөзүп көрдүңүзбү? Биз жардам көрсөтүп көрдүк, эми баягы кээ бирөө ошондой кылганга аракет кылып атам дегендер бар алардын арасында, бирок көпчүлүгү муну баягы кесип кылып алып, анан кандайдыр бир территорияны өзүнүкү деп эсептеп алгандыктанбы, ал жерге башкалар кирсе дагы алар менен айтышып, алар жаман көрүп, бири-бири менен урушуп, баягы сенин соодаң болуп атат, менин соодам болбой калды дегенсип, бири-бирин жаман көз менен карап, бири-бирин баягы ушунчалык уруп согуп, мушташканга чейин баргандарын да көрүп жүрөбүз да. Баягы ошол аймакты менчиктеп алгандай да. Бул көйгөйдү эмне кылып чечебиз? Бул туура айтып кетиптер, мамлекет эме чечет да. Мамлекет качан чечет? Мисалы үчүн бүгүн социологторубуз бар экен, жөлөк пул деп атабыз да. Бүгүнкү күндө жөлөк пул деген жетишерлик деңгээлде төлөнбөгөндүктөн көчөдө жүрүшөт да. Рызкылары жок, наны жок себептүү. Ошол себептүүдөн чыгып атышат да. Эми бул эмне десе, мамлекетте ошол бир мисалы үчүн айылдарды алалы да. Айылдарда мындай, мисалы үчүн телевизору бар экен, же болбосо холодильниги бар экен, же болбосо машинасы бар экен, бул эме жөлөк пул алганга уже болбойт дейт да. Жөлөк пул уже жетишерлик дейт да. Ошол жөлөк пул мисалы үчүн ай сайын албагандыктан, ай сайын акча алышкан жок да, ошол себептүү анан ошо көчөгө чыгып кетип атышат деп айтмакмын да. Бул жөлөк пулдар ай сайын төлөнөт, акчалай төлөнөт. Андан сырткары бул убагында берилбейт жөлөк пул деген деп атпайбы? Убагында эле айыл жерлеринде мисалы үчүн бир балага азыр орточо эсебинде 800 сомдон. Ал эми ошо алыскы бийик тоолуу шарттарда ар бир эмеде райондук коэффициенттер бар. Кээ бир бала ошо 6 балалуу 5 балалуу үйлөр ошо 8.000-9.000ден алган үй бүлөлөр бар. Мисалы айта кетсем болот, мисалы үчүн ушинтип балдарым багып отурам дегенге биздин кызматкерлер иш таап берип, иштеп балдарыңа кошумча эме кыл дегенде, мен деген үйдө отуруп эле балдарымды карап, тиги мамлекеттин акчасын алып отурганым жакшы экен деп иштебей койгон шарттар да болот да. Эми бул ортодо багы кездешет мындай үй бүлөлөр дагычы. Сизге дагы жалаң эле ушу мамлекетти карап эле мамлекеттин акчасы менен отурган үй бүлөлөр дагы бар. Сиз 8.000-7.000ден алат деп атпайсызбы? Эч качан 7.000-8.000ден ошондой жок да. Мисалы үчүн жана мисал кылып айтып кеткен эмне, машинаны эмени мисал кылып айтып кеткен эмне, ошону айтышат да, коэффициентке бөлүшөт дагы. Мисалы үчүн сизге 250 сом айына жетеби? Жок, ал бул деген туура эмес, бул деген мамлекеттин мыйзамы бар. Атайын ошо жөлөк пулдар мамлекеттик ошо пособие боюнча жөлөк пулдарда бул холодильник, телевизор деген бул эсептелинбейт. Эсепке кирбейт бул. Эгерде чындыгында машинасы бар болсо, ал үй бүлөгө жөлөк пул дайындалбайт. Себеби дегенде машинеге эртеңки күнү ага запчасть алыш керек, бензин алыш керек, ошого каражаты бар үчүн аны айдап атат. Ошол себептен каралган да. Түшүнүктүү. Нажака бейтап катары кайрчылар кайрылган учурлар болобу? Балдарын колго алып айымдап. Биздин оорукана, ошол инфекциялык жугуштуу ооруканасына көбүнчө ушу кем багалдар көбүрөөк кайрылат да. Анан кээде мен мындай зээн кейтерлик бир нерсени силерге айтып берейин. Бир жолу кичинекей баласы апасы менен келип, анан кийин ачып карасам, жанагы биз пол жууп аткан тряпка менен эми ал бош кичинекей баласын уруп алыптыр да. Ошондой дагы эмелер кездешет биздечи, ушундай эмелер бар, үй-бүлөлөр бар да. Анан буга жанагындай жакшы пеленка, жакшы нерсе, жакшы кийим ала албагандыгы ушундан эле көрүнүп турат. Бизде 5 жашка чейин бекер жаткырылат негизи балдарчы. А 5 жаштан кийин азыр баарыбызга белгилүү Минздравтан эме закон бар. Эгерде 5 жаштан
ары көздөй ушу аз камсызданылган үй бүлөлөр келип калышса, кайрылып калса, жанагы биз айткандай биз справка талап кылабыз да. Ошондой көп балалуу, аз камсыздандырган деген справка алып келсеңер, ошол акчадан биз аларды эметебиз, бошотобуз да, төлөбөй жатышат. Ал эми алдыда дагы бир нече суроолор, талкуулар болмокчу, бизден алыстабаңыздар. Кээ бир айтат багы оңой жумушка качыргандык деп атат, кээ бири кыйынчылыкка баргандык деп атат. Сиз психолог катары кандай ойлойсуз? Деги эле ошол кайрчылык кылган аялдардын психологиясында эмне болушу мүмкүн? Бул жумушсуздуктан келип чыгып атабы же оңой жумушту издөдөн келип чыгып атабы? Бул биринчиси деген жумушсуздуктан. Анан адам уже көчөгө бир чыгат, эки чыгат, бир ай болот, жарым жыл болот. Ошондо уже көнмө адат болуп калат да. Бул уже деген жеңил эле оокатка кача баштайт. Бул аял кишиники. Баландыкы деле ошондо 18 жашка чейин негизи бүт баарыбыз эле бала төрөлгөндөн кийин определенный бир өнүгүүлөрдү өтөт да, развитиясы болот. 18 жашка чейин бала деген денеси эле гана өзгөрүү эмес, бул психика жактан дагы өзгөрүлөт да. Биз 18 жашка чейин баланы деген туура тарбиялап, туура багыт берсек, ошондо деген бул уже өзүн таап, аракет кылып, жол көргөзсө, ошо жол менен басып туура алып кетет. Азыр айтып атпайсыздарбы, рейдтер жүрөт депчи. Рейдке түшкөн инсандарды сиздер кандай жол менен, кандай сабактарды бере аласыздар да? Анан баягы катталган инсандарга менимче көп эле кайрчылыкты жумушсуздуктун натыйжасында кылышат да. Алардын көбүнө сурай турган болсоң, билемей жетишсиздигинен иштешпейт кээ биркилер эч нерсе жөндөмү жок болгондуктан алар менен сүйлөшүү жүргүзүп, семинарларды өткөрүп туруп, же болбосо өзүңүздөрчө бир курстарды ачып, аларга бекер бир эмелерди үйрөтсөңүздөр дагы жакшы болот эле да. Болот, бирок биздин ушу иштеген ишибиздин жыйынтыгында ушу айта алат элем, көбүнчө ушул чыгыккандар өзүнүн намысын жогору койбогон. Биз могу айтып атпайбызбы, мамлекет деп. Мамлекеттин жардамы деп эле мамлекетке таянып албай, аракети жок адамдар чыгат көбүнчөчү. Балдарды ошол жардам иретинде убактылуу ушундай учурлар болгон, убактылуу бала менен чогуу бизде социалдык жатакана деген бар. Ошол социалдык жатаканага орноштуруп, ошол жерден эле жумуш иште ошол жердин полун жууй берсең, балаң экөөң жашайсың бекер деп ошол шартты түзүп койсок, бир аздан кийин качып кеткендер бар. Ошол жерден качып кетип, ал барып көчүү, анткени алар биздин маянабыздан көбүрөөк акча таап атышпайбы? Көчөгө отуруп алып, балдарын пайдаланып. Ошол шартка көнүп алгандар бар. Мисалы, сиздин ушул жерден бир нерсени билгим келип атат. Бул жерде жогоруда канча акча табасыңар күнүнө дегенде 500 сомдон жогору айтты, 1000 сомго чейинкилерди айтып атпайбы? Анан, мисалы, сиздин бир күнкү акчаңыз канча болот? Мамлекет кызматкерде иштейсиз. Эгер бир айга бөлүштүрө келгенде 300 канча сом деп эсептейдик го, 350 сом. Түшүнүктүү, келиңиз мырза. Бул жерде жанагы сөздү бир жолу айтылайын. Бул эжекеге толук кошулам. Кичине жанагы психологиясы калыптанып аткан мезгилде бала өзүнүн кичинекей нарситесин ээрчитип алып, анын келечекте ошол тилемчиликти, кайрчылыкты бир кесип сыяктуу үйрөтүп атат да. Себеби келечекте ал ошону көргөндүктөн балапан уядан эмнени көрсө, учкан ошону алат дегендей. Бул жерде менин оюмча комплекстүү бир иш аракет кылыш керек. Өзгөчө эми буну мамлекет канчалык деңгээлде аткарат билбейм, бирок ыктыярчылардан турган өзүнчө бир команда, өзүнчө бир коом же фонд ачылып, именно ошол кайрчылар менен иштөө багытында иш жүргүзсө жакшы болмок. Ошого өздөрүн арнапчы. Анан мисалы бизнес чөйрөсөлөрүнө бар бизнесмендерге да сунушташы мүмкүн. Ошондой эжекебиз бар, бирок момундай кесипти билет. Сиз ишке алып коесузбу депчи. Балким ошолорго ишке орноштурууга бир мүмкүнчүлүк бермек, а мамлекет да балким ошол бир канча кайрчыны ишке алгандык үчүн мамлекет ал бизнес уюмуна, ошол фирмага балким жеңилдиктерди таанышы мүмкүн. Мисалы, сиз текшердиңиз, анан ал мамлекет тарабынан атайын акчаларды алып турат деңиз. Анан баардык жагы жакшы, кичине шарттарычы. Анан бирок кайрчылык кылып атат, ал сиздердин талап боюнча антип кайрчылык кылганга болбойт. Эгер анан ошолорго бир чара көргөн учурлар болобу? Чара көргөн учур. Кандай чара көрөсүз? Баланы биз энеден алып коюуга туура келет. Алып борборго
мамлекеттин карамагына. Эгерде сен ушинтип чыга берсең, ана баланы алып коебуз болгон, да. ошондой учур болгон. Бала кайрылыштын каражатыбы деген суроонун тегерегинде талкуу кылып жатабыз. Дал ушул темага карата даярдалган экинчи сюжетти көрөлү, андан соң маекти улантабыз. Кайыр сураган айымдарды сурамжылоо жүргүзгөнүбүздө айрымдары этникалык кыргыздар экени билинди. Бул айымдын айтымында өзүнүн ден соолугу начар. Балдарын карганга киши жок, ошон үчүн 2 баласы менен кайырчылык кылат. Кайырчы болом деп кээ бир аялдардын ур токмогуна кабылганын айтты. Балаң кызыңыз канча жашта? 3-тө. 3-тө? 3 жашар, э? Кайда жашайсыз? Карабалтада. Карабалта? Карабалтадан ушул жака келесиз. Жолдошуңуз жокпу? Жок. Жолдошуңузга эмне болду? Ажырашып кеткен. Ажырашып кеткен. Камалып кеткен. Камалып кеткен? Башка сизди карай турган эч ким жокпу? Туугандарыңыз дагы жок? Туганыман жок. Квартирада төлөймүз, суу, свет, квартира. Квартирада отурасыз. Бала кызыңызды үйгө калтырып келсеңиз Эч ким жок. Эч ким жок. Кызыңыз үйрөнүп калат ушул кесипке деп эмне кыласызбы? Конечно, үйрөнүп алат. Үйрөнүп алса эмне кыласыз? Үйрөнүшүп каласызбы? Үйрөнүшө мен кантейин өзүм орун бул анан паспорт жок. Паспорт да жок, Мектепте окубайм. Сизге биз башка жумуш таап берсек иштейсизби? Иштейм. Кайсы малда, орозо малда нан сатып иштедим, анда да иштей албадым, жыгылып калдым башым тегине. Анча мечиттен тамак берет деп тамак ичкени кесем, мында катындар сабадычы. Ал хазманлар айта, анаяка кирген. Мен кирсем сабайттар, канча жол сабалар. Шундан бери жүрөгүм. Ким сабайт? Тияктагы аялдарчы. Анан нан сата албадымчы, башым тегине, сата албадым. Кандай жумуш кылайм? Уже садашка келип кичине жумуш иштейм, садашка башталса эмне башка жумуш башым тегине, көзүм алып карап. Казакстандан келгенде 10 жыл болуп келгениме ушундай. Мына 10 жылдан бери 2 жыл болуп да паспортум тапшырганмын. Бир немеси натуру чыгып 10 000 таап кетет. Бирөө бизге барсам 3 000 таап кетет. Ошо паспортум жок. Буларды өкөө машинки кызым. Немеге өткөзөйүн дедим да. Пособияга өткөзөттөр го, ошондо окуп алайын десем, паспортум тале неме. Паспортумду ондай албайм. Анын метрикасы жок. Көлдүккө күйөөгө турмушка чыктым деп сабак тажик кеттим деди. Мен тажик эмесмин, алхамдулилла мусулман. Баласын колго алып кайырчылык жол менен көп жылдан бери болуп турган айымдар бар экен. Мени менен сүйлөшүү учурунда кайырчылык аркылуу баламдын көзү көрдү деп сырын ачты. Жерде отурган балаңызга зыян тийбейби? Эртеден кечке эле балдарыбыз өзүбүздүн балдарыбызды өзүбүз өлтүрөлү дебейбиз да. Суук болсо сууга өтүп кетиши мүмкүн, ысык болсо ысык болушу мүмкүн. Биз ысыкка да, суукка да ошого көндүрөбүз да. Уште балдарыбызды оорутуп албаганга. Көндүрөбүз дегенде эмне? Ушул ишке көндүрөсүз кандай? Ушул ишке эмес, жылуу мындай кармап бапестеп карап көндүрөбүз да, жылууга, суукка. А бул кайырчылыкка Кудай сактасын, биз балдарыбызды көндүрөлү дебейбиз. Кандай дейсиз? Учурда дейм, менин 3 жашар балам көзү көрбөй калгандачы. Мен уфтиятка да киргенде 1 сом жардам берген эмес. Тилекке каршы мага жакшы журналист чыгып, баламдын дарысын привозной мага бекер алып келип берип, баламдын көзү көрүп кетти. Азыр ошол 3 жашар балам 2-чи класста окуйт. Бизге жардам бияктан бербейт. А түгүл мен инвалидный документимди, балдарымдын документин баарын тапшырсам, эмнеге эриң жок, эмнеге атаң жок, эмнеге жотоң жок деп 500 сом арам берет. А ким билет, мендей болуп дагы ыйлап жүргөндөр бардыр. Бирок мен Кудайга шүгүр, Алла Таала моомейин деп ушу мечитке келип кайырчынын артынан балам көрдү. Анан эми күнүмдүк бияка кайыр сурагандар кээ бирөөлөр чыгат, балдарын бакканы чыгат, кээ бирөөлөр чыгат, белчесине карызына батып келет, кээ бирөөлөр чыгат, муктаж дармектерине келишет. Кайырчылык кылган аялдардын баарынын жолдошу каза болгону же ажырашып кеткени тууралуу маалымат алдык. Бардыгы батирде жашап, электр энергиясына, сууга, күнүмдүк нан чайына, айтор жан сактоого арга таппагандыктан ушул жолго барып жаткандыгын билдиришти. Ал эми өзүңүздөр кайырчылык кылсаңыздар дагы баланы үйгө таштасаңыз болбойбу деген сурообузга бардыгы баланы караганга адам жок деп билдиришти. Биздин журналист экенибизди айрымдары байкап калдыбы? Айтор суроолорго толук жооп бербегендиктен сурамжылоону токтотууга туура келди. Мына ушундай сюжеттен кийин биз маекти улантмакчыбыз. Сурооңуздар болсо бере бериңиздер.
рейд жүргүзүп эме кылдык дейсиздер, ошонун натыйжалары болдубу? Албетте болду натыйжалары. Үй бүлөлөргө жардам көрсөткөн учурлар болду. Энелерине жумуш таап берген учурлар болду. Жана ошондой эле акыркы чараны колдонуп, кайра кайталанып чыккандарга балдарды алып коюуга мажбур болгон учурлар да болду. Болду абдан көп. Азыр өзүңүздөр айткандай азыр көбөйүп атпайбы да кайыр сурагандар. Биз азыр абдан катуу иш жүргүзүлүп атат бул боюнча. Келиңиздер, кийинки суроолорду алалы. Суроолорго жооп. Сиздер айтып атпайсыздарбы, азыр деген кайыр сурап алар эме болуп кетти деп. Ата энесин көргөн баланын психологиясы жалаң мындайча айтканда бузулуп атат да, баланын психологиясы бузулуп, барып кесипке айланып, биз көбүнчө кайыр азыркы кичинекей муундарыбыз кайырчы болуп калбайбы. Ордун басып калбайбы. Ошондой болуп бизге да салт болуп калбайбы деген коркунуч бар да. Ошол коркунуч пайда кылат. Анткени бул энеси менен ээрчип алып кайыр сурап жүргөн бала келечекте кандай бала болуп чоңоет? Ошол энеси кайыр сурап жүргөн бала чоңоюп, кайыр сурап жүргөнү деле бар бала. Канча жылдан бери ошо Кыргыз Республикасынан бүт мамлекеттик работниктерге сабак берип келип атам. Канчасын көрдүм, канчасы менен сүйлөшүп келатам. Негизинде бизде идеология деген жок да. Биз деген Министерство образованиябыздын деген иши деген менин оюм боюнча төмөн. Өтө эле төмөн. Идеология жок болгон үчүн биздикилер ушинтип эме болуп атышат. Эми жигиттерге сөз тийбесин, жигиттерибиз кээ бирлери аялдарын кайра иштеткенге үйүнө отуруп алышып, ошол эле апасын, анан баласын бар акча таап кел, өзү болсо иштебей үйдө отургандар дагы үй бүлөлөрдү кездешебиз да. Анан бизге келгендер оорулардан сурасак, эмне иш кыласың? Өзү кайыр сурап, жантып баласын оорутуп алып келет. Жолдошуң барбы? Бар, эмне кылып атат? Үйдө бош эле отурат деген сөздөр бар да. Мен ойлойт элем да, ушуну дагы үй бүлөнү дагы бардыгын биздин жанагы үй бүлөдөн бардык нерсенин баары үй бүлөдөн башталат да. Тарбиялаа дагы, анан кийин эркектердин дагы биз акыркы убакта жоопкерсиздиги төмөн болуп кетип атат деп, аял менен ошо аялын керек болсо аябай тутуп баласын ошол ким тарбияны ким берет көбүнчөсү? Аял киши, эне берет балагачы. Ошол энесине шарт түзүп бергенге биздин ошол эркектерден көп нерсе зависит этет да. Практикага таянсак, негизи 80% алар акча муктаждыгы жок да, булар аз көчөдө жүргөндөрдүн. Ошо коомдук жайларда жүрөт. Ошого кандай дейсиздер? Мамлекет тарабынан кандай чара колдонулат? Канткени токтойт. Күч колдоно десек укугун тепселеген болобуз. Мындай сиздер айтып атасыздар, биз иш жүргүзсөк деле кайра чыгып алгандар болуп атат деп атат. Канткенде токтойт? Ошо кайырчыларга мындай жаза колдонулсун же болбосо чара көрүлсүн деген мыйзам чегимде жок мындай. Анан кийин мындай жарандык негизде айтып келсек, ошо намысты чындыгында кармаш керек да. Адам өзү эле? Өзү, ар бир адам өзүбүздөн башташыбыз керек, өзүбүздөн айтышыбыз керек. Жашпы, карыбы ошондой сабатты өткөрүшүбүз керек да. Бала кайырчылыктын каражатыбы деген суроонун негизинде биз талкуу кылып жаткан маалыбыз. Дал ушул бүгүнкү биздин студиябызга келген конокторго дагы коомчулуктан бир нече суроолор келиптир, жооп алалы. Көчөдө кайырчы болуп отурган аял эгерде баласына зыянын келтирсе, анда баласынын энесинен укугун ажыратып койгонго болобу дейт. Албетте болот. Баланы толугу менен мамлекеттин карамагына өткөрүлөт бала. Биринчи энени кайра өзүнүн укугун кайра калыптандырыш үчүн 6 ай убакыт берилет, ограничение деп родительский права. Ошол 6 айдын ичинде оңолуп кетпесе, андан ары энелик укугунан ажыратуу керек болуп калат. Келиңиз сизге. Көчөдө баласын кармаган аялдарга мамлекет тарабынан жумуш жеткиликтүү деңгээлде берилбей жаткан өңдүү. Эгерде жумуш болсо, алар чыкпайт эле го дейт. Бул боюнча азыр тиги чакан иш менен камсыз кылуу борборлору ачылган. Ошо жана коммерциялык эмес уюмдар аркылуу ошолор менен камсыз болушса болот. Бир кезде ырчылар аябай көбөйдү эле. Андан кийин баласын колго алган аялдар көбөйдү. Бул эмне мода куугандыкпы же кыргыздардын психологиясы ушунчалык оомобу дейт. Чынында эле биздин психологиябыз бир аз оомараак. Анткени деген мына демократия деп бизге деле алып келди.
20 жыл мурун демократия деп. Демократия бул өзүнүн негизинде абдан жакшы. Бирок аны деген биз деген өзүбүздүн кыргыздын деген менталитетине деген ылайыктатып туруп киргизиш керек болчу. Анда абдан жакшы болмок. Көбүнчө кайыр сураган аялдардын колундагы балдар уктап жатканын байкайбыз. Кээ бирлери айтышат, булар атайын баланы уктатыш үчүн дары берип коет деп. Чындык болушу мүмкүнбү дейт. Мүмкүн. Анткени ыйлап аткан балага караганда жоош эчтеке кылбай ороп алып уктатып коюп, кээ бир убактарда ошол эки баланын өзүнүн энеси болбой да калышы мүмкүн да. Ошон үчүн ар кандай эмелерге барышат да. Айрымдары ушундай бир тилемчилик кылышат. Кээде акча бербей кетсең аркаңан каргашат. Каргышы тийбейби дейт. Жок, каргышы тийбейт. Эми багы каласа бербейт, андайдын каргышы тийбейт. Экинчи суроо сизге. Ушул садака берип жатканда алардын улутуна караш керекпи дейт. Садака берип жаткан улутка карабайт, муктаждыкка каралат. Өзбекстандын жолу менен бул жерде айта кетишибиз керек. Өзбекстан ушундай тилемчилердин баарын чек арадан апарып туруп, тилемчи кылак турсун башка мамлекетке кыл деп туруп чыгарып жиберет экен. Ошон үчүн Өзбекстанда мүмкүн кайрчы тилемчи жок деп угам. Чынында ошондой билбейм, бирок биз эми андай ошолор бизге келип атат окшойт да. Ошон үчүн андай жолду эми биз таандап ала албайбыз. Биз эми кыргызча башка жол менен барышыбыз керек деп ойлойм да. Анан мына ушундан уламда балким бир маалымат алышат, же болбосо кайрчылык кылып атканын айрымдары туугандары билишет да, унчугушпайт. Балким ошол туугандарына бир таасир бериш үчүн көрсөтүүнү жыйынтыктап өтүңүздөр дегеле, алдыдагы көрүүчүлөргө дагы эскертүү иретинде. Мен эмне дейт элем, ошо кайрчыларыбыздын жок болушун эле тилейм. Биздин мамлекетибиз өсүгүшүнө ар бирибиз ар бир жаран ошо салым кошуш керек. Ар ким өзүнөн башташ керек да. Кайрчыларыбыз азайып, жана энелерибиз ошо ойлоп биздин балдарыбызга болушунча ошо көчөдө туруп кайрчылыкты үйрөтпөй, андан көрө мээрим төгүп, ушу мамлекетибиздин келечеги ушу балдарыбыз да. Ушу балдарыбызды жакшы жакка тарбиялап, ушу бүгүнкү берип аткан ушу передача сабак болуп калса экен деген ушу тилегибиз да. Мен таза болсом, сен таза болсоң, коом таза болот деп Исхак Разаков айткан. Мен кайрчы болбосом, сен кайрчы болбосоң, мамлекет да кайрчы болбойт да. Ошондуктан мамлекеттин, жалпы эл башчылардын, жалпы элдин намысына тие турган бул маселе. Ошондуктан муну чечиш үчүн ар бирибиз аракет кылышыбыз керек. Анан өзгөчө мамлекетибиз ошо экономикалык жактан дагы, руханий жактан дагы, иман жагынан дагы көтөрүлгөн, өркүндөгөн мамлекет болуш керек. Ошого аракет жасаш керек. Себеби ошонун учурда гана бул нерселерди биз жое алабыз. Ден соолук энеден башталат, энеден балага. Ошон үчүн энелерге ден соолук каалайт элем дагы, балдар дагы ден соолуктуу болуп, ыймандуу болуп, жанагындай кайрчылыктардан Кудай сактап, жалаң ушул биз балдарыбызга туура багыт берип, туура тарбия берип, анан кийин ушул биринчи айтарым, намыскөйлүктү биз аябай бийик койсок да. Нажек айтып кетпедиби, ден соолук деп. Психикалык ден соолук болсун. Эң негизинде психикалык ден соолук жетишкендик болсо, анда адам деген туура жолго багыт алып аткан учурда дагы ошого күчү жетет деп ойлойм. Чын эле бирөө көрүп аткан болсо, кимге психикалык жардам керек болсо, студиядан номеримди алып чалып келсеңиз. Бала кайрчылыктын каражатыбы деген суроонун тегерегинде бүгүнкү көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Бирок ошентсе дагы бир гана мамлекет тарабынан жардам көргөзүлбөстөн, жалпы коомчулуктагы ушул эне жана балага жакшылап колдоо көргөзсөк, биздин коомчулукта кайрчы аялдар көбөйбөсө керек. Ушуну менен чыйырдын бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чыйыр, сиздин багыт.